Жогорку кеңеш премьер-министр тарабынан билим берүү жана илим министри кызмат ордуна дайындоо үчүн сунуш кылган Исаков Каныбектин талапкерлигин жактырды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Каныбек Исаковду депутаттарга вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова тааныштырды. Талапкер буга чейин өзүн кесипкөй жана тажрыйбалуу жетекчи катары көрсөтө алганын билдирди. Айрыкча Ош мамлекеттик университетин 8 жыл жетектеп, аны эл аралык деңгээлге чыгара алды. Талапкердин билими да, тажрыйбасы да жетиштүү, мамлекеттик кызматтын талаптарын жакшы билет, ошондон улам жаңы кызмат ордундагы милдетин татыктуу аркылап кете алат деген ойдомун, деди ал. Талапкер өзүнүн жаңы кызмат ордунда аткарчу иш программасы менен тааныштырып, чоң жоопкерчиликти сезип жатканын, парламенттин жардамына таянуу жана мыкты адистерди тартуу менен өлкөнүн билим берүү тармагын өнүктүрүү жаатында ишти алга жылдырууга аракет жасай турганын билдирди. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө мыйзам жоболоруна ылайык өкмөт мүчөсү парламентте ант бергенден кийин өзүнүн ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришет. Каныбек Исаков 4-сентябрда өз каалоосу менен отставкага кеткен Гүлмира Кудайбердиеванын ордуна сунушталууда. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 2022 жылы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо туру өтө турган Дөлөн Өмүрзак атындагы стадиондо көчмө жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Стадиондун жана жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери Алтынай Өмүрбекова стадиондун, футбол аянтчанын жана секиченин алдында бөлмөлөрдүн абалы тууралуу маалымат беришип, стадионду оңдоп түздөө, айрым отургучтарды алмаштыруу керектигин белгилешти. Алтынай Өмүрбекова акыркы учурларда өлкөдө футболго кызыккандардын саны көбөйүп жаткандыгын айтты. Анын айтымында, көрөрмандар футбол боюнча улуттук курамдын тандоо турундагы оюндарын чыдамсыздык менен күтүүдө. Вице-премьер-министр стадиондун жана жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин кызматкерлерине зарыл болгон чараларды кабыл алууну жана аренаны даярдоо тапшырмасын берди. Белгилүү болгондой, 2022 жылы боло турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо турунда улуттук курам F тайпасына Япония, Тажикстан, Монголия жана Мьянманын командалары менен туш келди. Бишкекте КИТ 2019 аталышында ири IT форум өтөт. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Максат Жылышбаев билдирди. Анын айтымында, форум Санарип Кыргызстан 2019-2023 концепциясынын кабыл алынышына колдоо көрсөтүүнүн негизинде өтөт. Форумда мамлекеттик комитет тарабынан түзүлгөн мамлекет бир платформа Санарипти концепт көрсөтүлөт. Биз кандай жетишкендиктерге жеткендигибиз тартууланат. Форумдун өткөрүүсүнүн себеби быйылкы жыл санариптешүү жана региондорду өнүктүрүү жылы болуп жарыяланган жана концепция кабыл алынган Санарип Кыргызстан деген 2019-2023. Ошолорду алдыга жылдырыш үчүн элдерге маалымат жакшы жетиш үчүн эмне ийгиликтерге жетип жатабыз, кандай нерселерди эмне кылып колдонуш керек, ошолор маалымат элге так жетиш үчүн ушул форумду өткөрүп жатабыз. КИТ 2019 форумуна 2000ден ашык адам келери күтүлүүдө. Ошондой эле Россия, Казакстан, Украина, Финляндия жана АКШдан болуп 10 чет элдик спикерлер келет. Иш-чара 24-сентябрда Кыргыз-Түрк Манас университетинде өтөт. Бишкекте Республикалык Агротех Экспо 2019 масштабтуу көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин айыл чарбасын механизациялаштыруу жана энергетикалык камсыздоо департаментинин директору Нурлан Кожогулов билдирди. Көргөзмө 25-27 сентябрда Бишкек шаарында өкмөт үйүнүн алдындагы аянтта өтөт. Көргөзмөнүн жалпы аянты 5000 чарчы метрден ашык болот дагы. Бул жерге ушул жаңы техникалардын үлгүлөрү, кайра иштетүү жабдууларынан тышкары илимий чөйрөдө бүгүнкү айыл чарба тармагы үчүн иштелип жаткан иштерди биздин Илимдер академиясында, талаачылык боюнча илим изилдөө институтунда, мал чарбасы боюнча асыл тукум илим изилдөө институтунда жана башка ушул биздин республиканын чөлкөмүндө иш алып бараткан эл аралык донорлордун каржылоосу менен иштеп жаткан ушул ири долбоорлордун баардыгы ушул биздин көргөзмөнүн ишине катышып, өздөрүнүн иштерин чагылдырат. Ошондуктан бул көргөзмөнүн ишине баардыгыңыздарды активдүү катышып кетүүгө чакырам. 3 күн ичинде өлкөнүн бүт аймактарынан 7000ден ашык адам келери күтүлүүдө, деди Кожогулов.
Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат деп билдирет мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Кытай тараптын демилгеси менен 13-сентябрдан 15-сентябрга дейин Торгарт унаа жолу жана Иркештам унаа жолу бекеттери жабылат. Кытай тарап өлкөдө айым майрамы белгиленип турганына байланыштуу аталган чек ара пункттары жабууну сунуштады деп айтылат маалыматта. Транспорт жана жүк ташуучу унаалар 2030-жылдын 16-сентябрынан тарта өткөрүлө баштайт. Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында кечээ 10-сентябрь күнү катуу боорон чапкын катталды. Бул тууралуу кабар агенттигине чыгыш электр ишканасынын өкүлү Элдияр Макетаев кабарлады. Анын айтуусу боюнча көбүнчө шаардын жогорку жагы жана анын айланасында жайгашкан айылдар жабыркаган борондон унаалардан жана үйлөрдүн терезелери талкаланган. Шамал кээ бир үйлөрдүн жана чарбалардын чатырын учуруп, алар электр зымдарын үзүп кетти. Ошондой эле унаалар талкаланып, бактар кулаган. Учурда комиссия жана 10 бригада жерине иш алып барууда, дейт Макетаев. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкенде, катуу шамал болжол менен саат 20:00 башталган. Учурда өкүлчүлүктүн кызматкерлери элдер менен жолугушууларды жүргүзүүдө, жабыркагандар катталган жок. Ош шаарынын Төлөйкөн кичи районунун Төлөйкөн 12 көп кабаттуу үйүнүн артында кичи аллея курулат, деп билдирет Ош шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы. Билдирүүгө ылайык, аллея шаар мэри Талайбек Сарыбашевдин өткөн аптада ишкерлер менен сүйлөшүүсүнөн кийин башталган. Мэр мүмкүнчүлүгү бар ишкерлерди өз каалоосу менен шаардын абалын жакшыртууга чакырган. Бүгүндөн тарта аталган жайды курулуш иштерине даярдоо жумуштары жүрүүдө. Кичи аллея Золотой квадрат курулуш компаниясынын демөөрчүлүгү менен курулат, деп кабарлашты мэриядан. Эске салсак, Кулата кичи районунун Осмонов көчөсүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен узундугу 850 метрден ашуун аллеянын курулушу жүрүүдө. Кыргызстандык шахматчы Алия Шарабиддинова Батыш Азия биринчилигинде коло медаль тагынды. Бул тууралуу шахмат федерациясынан кабарлашты. Мелдеш Нью-Дели шаарында өтүп жатат. Кыргызстандын атынан Алия Шарабиддинова жана Наиль Алыбаков барган. Шарабиддинова 6 жашка чейинкилер арасында катышып 6 упай топтой алган. Мелдештин жыйынтыгында кыргызстандык спортчу 3-орунга илинди. Биринчи жана экинчи орунду Индиянын спортчулары алышкан.